Өзгөн шаарындагы жол кырсыктан 13 адам жабыркады. Бул тууралуу ÖKM'дин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 15 августта түнү Mercedes-Benz унаасы менен Deolab унаасы сүзүшкөн. Анын айынан 13 адам жабыркап, 8 киши учурда оор абалда болсо, 5 жаран жеңил жаракат алган. Окуя жерине куткаруучулар барып, жаракат алган жарандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бишкек шаардык мэриясы той аш мааракелерди өткөрүүнү чектеген жобонун долбоорун коомдук талкууга койду. Анда төмөнкүдөй талаптарды киргизүү сунушталган. Үйлөнүү үлпөт тоюнда мааракелик салтанатта коноктордун саны 250гө чейин гана болушу керек. Бир бодо мал же жылкы болбосо 3 майда жандык союуга болот. Андан ашыгына жол берилбейт. Кортежге чыккан автоунаалардын саны 4төн ашпашы керек. Үй бүлөлүк салтанаттар туулган күн, бешик той, куда тосуу, кыз узатуу жана башка. Түнкү саат 12ге чейин аяктап, коноктордун саны 200дөн ашпашы зарыл. Мархумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына келгендердин саны чектелбейт. Бирок 3 күндө өткөрүп бүтүрүшү зарыл. Бодомал союуга тыюу салынат. Куран окутууга жылдык ашын өткөрүүгө 300дөн ашык адам чакырууга болбойт. Бир бодо мал же болбосо 3 кой союуга уруксат. Келгендерге баштык бербөө, кийит кийгизбөө сунушталат. Ошондой эле мэрия мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди бул жаатта элге үлгү болууга чакырып, мындай чаралар президенттин ысырапкерчиликти чектеген жарлыгына ылайык көрүлүп жатканын белгилеген. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров жыл башында үй бүлөлүк салтанаттарды жана мархумду эскерүү, үрп адаттарын тартипке келтирүү чаралары жөнүндө жарлыкка кол койгон. Андан көп өтпөй Кыргызстандын муфтияты мархумду узатуудагы ысырапкорчулуктун алдын алуу жөнүндө фатва чыгарган. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо чанына баса кетиңиздер.